Матис моонду одар коюптур. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы маалымдайт. 28 август 2025 жылы Кыргыз Республикасынын 1 декабрдан тарта Кыргызстанда оң ролдуу автоунаа менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. 1 декабрдан тарта Кыргызстанда оң ролдуу автоунаалар менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салынарын патрулдук милиция эскертти. Ал эми калган бардык таксисттер ошол күнгө чейин лицензия алышы керек. Лицензия алуу үчүн АСАга техникалык кароодон өтүү, медициналык маалымат, 3 жылдан кем эмес айдоо тажрыйбасы, автопарк менен эмгек келишими, соттолбогондугу тууралуу маалымат жана башкалар керек. Жүргүнчүлөрдү лицензиясы жок ташыгандарга 7500 сом айып салынат. Уруш башталып кетти мерде. Могу номер. Бишкекте жолдун ортосунда мушташкан айдоочулардын видеосу тарады. Интернет желесинде Бишкекте жолдун ортосунда эрежесиз уруш уюштургандардын видеосу тарады. Анда 2 айдоочу жол талашып, пикир келишпестик бири-бирине кол көтөрүү менен жыйынтыкталды. Башка жырандар аларды арачалап, мушташты токтотушту. Ак Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа карама-каршы тилкеге чыкканда, алдынан сары ошондой эле үлгүдөгү унаа чыгып, жол бербей койгондугун күбөлөр билдирди. Тилкеден качпай койгон айдоочу сабалганы да кошумчаланды. Эки угулдун бул жорогу боюнча азырынча расмий маалымат бериле элек. Булак супер кейжи. Уруш башталып кетти мерде. Могу номер встречкага чыкты эле. Өздөрү күнөөлүү, анан өздөрү мушташты баштайт. Тиги байкени уруп салды. Кол көтөрүп мынакей могу номер. Биз бuyakta bir сааттан бери прокуратурабыз. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Карыган энесине эдиш чуудурган кыз көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратты. Биз ата-энебизди өзүбүз карытып жатабыз. Социалдык тармактарда карыган энесине эдиш чуудурган аялдын видеосу пайда болуп, көрүүчүлөрдүн катуу нааразычылыгын жаратты. Видеодо кызы жашы өтүп калган энесин иш кылууга мажбурлап жатканы анык көрүнүп турат. Көпчүлүк колдонуучулар мындай аракетти сынга алып, карыларды урматтоо жана камкордук кылуу зарылдыгын белгилешти. Бул окуя коомдо ата-энеге болгон мамиле жана урмат-сый маселелерин кайрадан көтөрдү. Комментарийде кээ бир колдонуучулар мындай көрүнүштөр үй бүлөдөгү билим жана тарбиянын жетишсиздигинен келип чыгаарын айтышат. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт.
Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт, ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон, мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы маалымдайт. 28 август 2025 жылы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинен токтому чыккан. Ал номер 535 токтом. Ал токтомдо 2 пунктунда өзгөрүүлөр кирген. Автоунаанын огуна карата рулдук дөңгөлөгү оң тарабына жайгашкан автоунааларын жүргүнчүлөрдү, жол жүктөрдү жана жүктөрдү коммерциялык ташуу үчүн пайдаланууга тыюу салынат. Кандай документтер керек? Транспорт каражаттын каттоо жөнүндө күбөлүктүн, транспорт каражаттын башкаруу укугуна ишеним каттын көчүрмөсү, техникалык кароодон өткөндүгү жөнүндө актынын көчүрмөсү, ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчиликтин милдеттүү камсыздандыруу келишиминин көчүрмөсү, менчик укугунда же оперативдүү башкаруу укугунда автомобилдик транспорт каражаттын күн сайын рейс алдында техникалык кароо жана айдоочуларды медициналык кароо үчүн өндүрүштүк техникалык базасы бар юридикалык жеке жактар менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү, 3 жылдан кем эмес айдоочулук стажы бар тиешелүү категориядагы айдоочулук күбөлүктүн көчүрмөсү, белгиленген формадагы ден соолуктун абалы жөнүндө медициналык маалымат, соттолугу жоктугу тууралуу маалымат. Тиешелүү документтерди чогултуп 1 декабрга чейин өзүңүздүн автоунааңызды мыйзамдаштырыңыздар. Урматтуу айдоочулар, эгерде сиз өтө оор кылмыштарды менен соттолсоңуздар, анда сизге тиешелүү кагаздар берилди. 1 декабрь 2025 жылга чейин өзүңүздүн унааңызды эртерээк такси айдаганга легалдаштырып алсаңыздар, анда жолго чыгып иштебесеңиздер болот. Бирок 1 декабрдан өтүп кетсе, анда Кыргыз Республикасы бузуу жөнүндө кодексинин 284-берененин 1-пунктунун негизинде сизге карата бузуу жөнүндө протокол жазылмакчы. Чыгыш Түркистанды кандай кылып кытайлар басып алган? Орустар белекке бергенде алар өздөрү бир кичинекей автономдук мамлекет болчу, билесизби? Кандай болуп калды азыр? Мечиттери ким болуп калды? Жергиликтүү калкты ким башкарат? Кимдер камалып атат? Эгерде сиз бир аз болсо дагы билимдүү болсоңуз же тарыхты билсеңиз, билбей атсаңыз интернеттен карасаңыз баары түшүнүктүү болот. Азыр биздин мамлекетке кытайлар массивдүү кирип атат, биздин жерлерибизди деле алып атат, тамдарыбызды деле алып атат, сатканыбыз деле кымбат тамдарды ошолорго болуп атат, комфорт деле ошолордуку болуп жаткалды го. Кыргызды сабап койгон деле ошол, бизнес ачкан деле ошол болуп баратат да. Бирок келечек кандай болот экенин эч ким ойлонгон жок. Ушул көчөлөргө, ушул айдоочулар көчө тазалаганга же болбосо асфальт курганга, стройка кылганга биздин кыргыздын жигит кыздары жетишпейт беле? Талаалап мигрант болуп жүрөт го, ден соолуктан ажырап. Айлап жылдап балдарын көрбөй атат го. Эмне үчүн мамлекет бул жакты бир аз көзөмөлдөгөнгө болбойт? Мыйзам түрүндө киргизсе болот. Кээ бир мыйзамдарды карадык деп туруп бурмалап эле өзгөртүп коюп атпайсыңарбы? Ушул нерсени өзгөртүп койгонго болбойбу?
Анткенин себеби мен аэропорттон түштүм. Ошол жерде бир Кытай, ошол айдоочу Кытай келип туруп, эки кыргыз бир индусту чоң атасын көргөзүп сөктү. Жөн эле момундай кылып туруп кечирим сурапты. Ал ким экенин мен билбейм. Машинасын менин мурдума келип токтотту го. Туура эмес жерге токтотту. Эч ким эчтекелеген жок. Биринчиден. Түшүп алып жөн эле момунтип кытайча сүйлөдү. Экинчи, биз Ысык-Көлгө чыктык. Биз 2 саат 15 мүнөттө пробкада турдук. Ошол айдоочу оор жүк ташыган. Түшүп туруп кытайча интонация менен сөгүп койду эле. Бардык кыргыз жол ачты. Ошол чыгып кетти. Биз турдук 2 саат 15 мүнөттө. Ошо айланпай жол бүтпөй аткан экен ушул жерде. Бирби? Экинчи маселе, азыр мен видео көрдүм. Келтегемиздин асфальт жолго ошол эле айдоочу, ошол сыяктуу эле. Кытай унчукпай эле түшүп туруп асфальтка эмне кылып койду, уборный кылып койду, чоңунда кичүүсүн. Кайра отуруп алды да айдап кетти. Мына ушундай. Келечекте эмнени күтүп атабыз? Эмне себептен үйлөр өтө кымбат Кыргызстанда, айткылачы. Эмнеге карапайым кыргыздын чөнтөгүнө ылайыктанган эмес? Эмнеге кыргызды тонойбуз? Эмне үчүн жакшы нерселерди биз башка өлкөлөргө сатабыз? Монополия кара жерге кирсең каралбай эле калды. Могу жөлү боюнча ичине карап койсок болбойбу? Биз кымбаттатып аткан биз да. Дүйнөнү эмне кылабыз? Өнүккөн өлкөлөргө жармашып эмне кылабыз? Биз өзүбүздү билели, өзүбүздү бар нерсени бырактасак болбойт беле? Кытай жөнүндө кандай ойдосуз? Эртең ким болуп каларыбызды билбейбиз,